3 даражадагы Манас орденинин ээси Шопураттуу кайманаты менен белгилүү экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмянов 20 октябрда улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалды. Ага 19 октябрда эл аралык издөө жарыяланган болчу. 1-май райондук соту 18 октябрда сыртынан айып таккан. Айрым маалыматтарга караганда ал президенттин аппарат жетекчисинин орун басары болуп турганда ири суммада пара алууга аралашкан деп айтылууда. Илмяновдун кармалышы кишенделип Кыргызстанга келиши коррупцияга каршы аракеттердин чыңалгандыгын көрсөттү. Ал эми айдоочунун деңгээлин ак үйгө чейин көтөргөн Атамбаевдин кадр тандоодогу катачылыгы эми билинип жатат. Биздин аткаминерлерибиздин бир ушундай адаты бар да. Шофёрду рон колундай кылып, баягы бир эң жумушта дагы, үй бүлөдө дагы бир жакын адам катары сезип алабыз дагы, бүт ишеништин баарын ошолорго берип салабыз. Бунун акыбети ошондой болуп келип туруп, анын экинчиден баягы кадрдык өзүнүн кесипкөй эместиги жагынан, ушуну тандаганда жакшы кадр тандалбай калгандыгынан келип туруп ушун натыйжасы жаман натыйжаларды берип атат да. 6 жыл бою кыргыз саясатында өзүн Атамбаевдин ишенген адамы катары көрсөтүп, кадр маселесин чечип, өлкөнүн үлкөн адамына айланган. Анысы аз келгенсип чарбалык иштерге да аралашкан. 8 жыл ичинде ченемсиз байлык топтоп, паракорчулук менен алектенип, бийликти каалагандай пайдаланганы башка бийлик өкүлдөрүнө сабак болушу керек дешет талдоочулар. Анткени арам иштин акыбети кайтып, жооп берер күн ар бир адамдын башында. Бирок ушу 8 жылда ошондой дүйнө топтосо, ал мыйзамсыз топтогон, ачык эле билинип турат. Анан өзү жөнөкөй шопурдан президенттик администрацияга, президентке кеңешчи, анан администрациянын орун басары болуш бул туура эмес. Өзү мамлекеттик иште мурун бир да иштебесе, мамлекеттик иш боюнча иш тажрыйбасы болбосо, анан ошондой жерге жеткириш, анан бул кишиге 3 даражадагы Манас орденин берилиши дагы туура эмес. Эми калганын эми ушул тергөө өзү көрсөтөт. Жашыруу деген болбойт. Албетте кеттүү процесс ушул аягына чыгат. Мен эссе карабайм. Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эссе карабайм. Баардыгы бирдей мына жооп берет. Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүп жатканынын далили Икрамжан Илмяновдун кармалышы менен да тастыкталды. Анткени буга чейин Илмяновго окшогон жемкорлор өлкөдөн чыгып кетип, кармай албай калдык деген шылтоолор айтылчу. Экс-президенттин жакын адамы кармалганы өткөн бийликтин дагы былыктарын ачыктай турган болуп калды. Серепчилердин айтымында буга окшогон дагы көптөгөн жемкорлор кармалып, мыйзам чегинде жооп бериши керек. Чындыгында ал Икрамжан Илмяновду биз ишкертен жакшы билбегенибиз менен ал ошол ак үйдө, көк үйдө жүргөн адамдардын тагдырын чечкен фигуралардан болчу да. Азыркы күндө дагы бар Фарид Ниязов камалыш керек деген, ошол эле Аскар Шадиев мисалычы. Эми президенттин оюн биз окуй албайбыз. Может, анын планында этап менен күрөшө турган саясий лидерлер убагындагы азыркы күндө саясий куугунтук жайдык деп өздөрүн атап өлкөдөн сырткары качып жүргөн адамдар аста-секин келип атат. Кыргыз тарыхында мисалы буга чейин болгон эмес, премьер-министрлердин түрмөдө отурушу. Икрамжан Илмянов 1975 жылы Баткен облусунун Лейлек районунда туулган. Кылмышка шектүү кандай жагдайда кармалышы боюнча азырынча так маалымат жок. Ал эми Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Икрамжан Илмяновду 28 ноябрга чейин камакка алуу чечимин кабыл алды. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.